Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Бүгүн силер менен кайрадан мошенниктер жөнүндө сүйлөшөбүз. Тактап айтканда, золотая коронадан акча алып берем, өчүрүп берем, жана башка операциялар кылып берем деген соцсеттерде толгон токой телеграм каналдарда жаңылыктар бар. Ошо бизге бүгүн бир каарманыбыз келди. Ошо мошенниктердин душарына туш болуп, чоңдогон акчага алданып, ошол эч кандай айласы кеткен, ошо бизге келип, ошо силер менен историясын бөлүшүп бергенге келди. Силер да билип алыңыздар, ошо мошенниктерге туш болбоңуздар. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Айнур айым бизге келди. Айнур айым, ошол золотая коронадан биринчиден канча акчага алдандыңыз, жана кантип алданып калдыңыз? Ошо сиздин тарыхыңыз мекендештерге керек. Эптеген сиздин үлгүңүз менен башкалар ошондой алданып калбаш керек. Саламатсызбы? Силерде ушу жардам берет деп жардам сурап келдим. Аябай кубанычтамын. Канча күндөн бери күтүп аткам. Күн эмес, ай болуп кетти окшойт. Ошо Золотойдон алып жүрөм өзүм, алып берип, бирок ондон ашык бербейт. Лимит бар. Негизи буга чейин дайыма алып берип турам, алып келип жүрөм. Приложенияга өзүңүз кирип эле өзүм эле приложенияга кирем, өзүм эле өзүмдүн данныйларымды эле жиберип, жазып туруп эле алып турам. Еще картама привязан кылып койгом, картама акча болсо эле өздөрү алып коет да. Ошонусу автомат. Анан биз мигрант болгондон кийин баягы акча керек болуп калат да, алып эметип, анан золотая коронанын ушунусу жакшы экен да. Төлөш керек. Ооба, карплата төлөш керек, анан жол кери деген бар, метро карта, ар кандай эмес случайлар болуп калат экен, баягы алып колдонуп кайра салып эле. Ооба, ошо. Негизи башынан эле жагат да, ошо золотой коронанын эмеси, алып эметкен приложениясы. Анан мында көбүрөөк сумма керек болгон үчүн 60 000 алайын деп, случайно эле баягы группалардан эле, Москванын группалары көп. Ошондон эле Айзерек деген кыз чыгып калды, баягы золотой коронадан акча беребиз, така канчадан деп турат, 30 000ден 200 000ге чейин. Мага как раз ошо ортодо сумма керек болот экен, 60 000. Ошо мен жаап салайын деп жазсам жооп берген жок. 1-2 күндөн кийин жооп берди. Жооп келди дагы. 2 жылдан бери иштейм деди золотой коронада. Анан мен ишендим. Башында ишенбей аткам, анткени бул кимди реклама кылды? Ушу блогер бар, Кыргызстанда Бек деген. Кыргыз блогер. Ошо блогердин азыр мен видеосун да чыгарып коем. Баарыбызга эле акча керек болуп калганда золотой коронадан алсак, албетте сиздерге буну сунуштагым келбейт, бирок срочно акча керек болуп калганда баарыбыз эле золотой коронадан алабыз тургандар. Андыктан эгерде сиздер туура алганда золотой коронадан, ошондой эле сиз эгерде телефон алган болсоңуз, үстүнө дагы дополнительный 100 000ге чейин акча алсаңыздар болот. Ошондой эле 50 000 көрсөтүп аткан болсо, дагы 100 000ге чейин акча алсаңыздар болот. Деги эле туура алганды, анан кантип алганды сиздерге бул жерге WhatsApp номерди коюп. Ошону көргөндөн кийин мен ишендим да. Айнур, бул жерде кыстырма айтып кетейин мекендештерге түшүнүктүү болуш үчүн. Негизи золотая корона силерге 10 000ден ашык акча бербейт экен. Себептен проценти жок эле алып эле кайра жаап коесуңар. Ошон үчүн сизге көбүрөөк акча керек болуптур. Мисалы үчүн 60 000 керек болгон экен. Анан кийин өзүңүз ала албаган себептен ошол рекламаларды көрүп, ошолорго анан чалдыңыздар, туурабы? Ооба, ошондой болду, туура да. Ошентип чалдым, өзү связга да чыкты, анан эле баштадым. Связга чыкканда телефон менен сүйлөштүңөрбү же телефон менен голосовой менен? Телефон менен голосовой, мындай прямой, мен бошоп аткам, чалсам албайт экен, босуп коет да, сброс кылып эле, только эле смс, кыргызча эле жазып атты. Жазышып аттыңыз? Ооба, жазышып аттык, только эле смс менен жазышып аттык. Макул деди, мен айттым 1 жылга деп эле сүйлөштүк, макул, ай сайын 6 000ден. Мага как раз жакшы болду да, ай сайын 6 000ден болсо деп. Макул деди, приложенияга кирдим. Ооба, ишеничке кирдим. Приложенияга кирдим, банковский картаңды тарт деди, тарттым. Башында мындай эле номерин тартсам, жок, полный код, жанагы аркасындагы артындагы бүт аркасынын артына. Мен мынтип ойлонуп койдум, буга зачем десем, сурадым. Эмнеге болбойт го тартканга, бул личный мында десем, мага эме деп айтты, мага эмне деп жазды, лимит ачып берем деди. Знаешь, что корона лимит, ондон ашык бербейт, анан значит лимитке привязать этип, анан мага көбүрөөк акча берет го деп эле ой менен эле мен полный данныйымды, картамды тартып жибердим. Биякта менин да күнөөм бар, мойнума алам. Анан ошентип 1000 ал, 2000 ал, 5000 ал деп атып, өзүм картамы алдым коронадан. Андан кийин өздөрү снимать этип коюшту. Ошондо силерге бул ошол сизге кирип берем деп силер өзүңүз алып аттыңар. Ошо болгондо эле ошо түшкөн акчадан
Анан кийин алар жанагы кодуңузду колдонуп туруп эле өздөрүнө чыгарып кетип ооба, калды. аны жок, ана СМС келди. 3-4 жолу СМС келди. Ошону эле айтып кой деп атты. СМСтин кодун жанагы. СМС менен келип атты. Анан мен жиберип аттым ошо СМСтер код. Ошо менен акчам снимать этип коюшту. Негизи ушул жерден айтып кетиш керек да, көп мекендештер ушу тилекке каршы мошенниктерге өздөрү баягы жолдоо болуп өздөрү барып калат. Анан жанагы видео боюнча азыр Айнур айым менен мындан чыгып алып туруп ички иштер министрлигинин өкүлдөрүнө барабыз. Аларга да арыз жазабыз, себеп деген жанагы туура эмес рекламаларды менин оюмча берүүгө көп кишилер ишенип ошо туура эмес блогерлердин берүүсүнөн кийин чалдыгып калып атат. Анан кийин бул жерде мына Айнур айым айтып аткандай өзү номерин тартып, өзү кодун айтып, баягы ишениш кылып эле ишенишке кирген. Анан кийин мен билишимче кыргызча сүйлөдү. Кыргызча жазышсыңар, кыргыз экен деп эле рекламада бүт бир айзерек деп чыкты. Эми айзерек ал жөн эле аты. Анын ар жагында башка балким эркектер отурат, башка мырзалар отурат, бирок өкүнүчтүүсү кыргыздар, ошо кыргыздарды алдап коюп аткандар. Анан кийин качан түшүндүңүз алдап кеткенин? 2-3 күндөн кийин жооп берген жок, такыр жооп берген жок. Анан баягы акчам ошо баягы илинип турат, эми карыз бойдон турат дагы деле. Анан золотой коронага эметип баштадым, жазып баштадым. Десем эле жардам беребиз деди. Алар да жок деген жок. Робот өзү жооп берип атты баарын. Анан мен эме скриншот кылып эле жиберип аттым да, аны баарын сурады. Анан еще банкка да чалдым, банктагылар айтты, кайсы организация экенин билбегенден кийин биз акчаны чыгара албайбыз деп айтты. Ошо которулуп бүткөндөн кийин, дал өзүңөр подтверждение бергенден кийин, кайсыл банк эле? Тинькофф картага которгонсуңар, негизи. Мисалы үчүн сизге ошол эмне түрткү болду, ошол именно мошеннический действиеге чалдыгып калганга? Муктаждык же болбосо ишенич эмнеден пайда болду? Өзүм дагы андан башка тышкары да алданып калдым. Так. Аны да айта кетейин. Айта кетелерге кызык. Бул Телеграмдан мен криптовалютаны билесиңер. Ошо бул да керектүү маалымат. Ооба, азыр билбейм, балким барбы жокпу, бирок жок, азыр кыргыздар толтура ошо чала криптовалюта болуп. Жок, мен орустар менен эле байланышып, алар айтты, мынча акча котор деди, көбөйтүп беребиз деди. Но самый минимальный сумма 50 000 деди да. Анан мен 50 000 котордум. Айтты 280 канча миң. То есть 50 000-ди 280 000ге кылып беребиз деди. Канча мүнөттүн ичинде? Ал деген 15 мүнөттүн ичинде деди. 15 мүнөттүн ичинде. Но 15 мүнөт ичинде, бирок комиссиясы да бар деди, бирок 24 саат күтөсүң деди. Ошо менен сала бердим, болгон тапкан акчам баары кетти. Көп эле сумма кетти да. Анан бирөөдөн ала калгам. Бизде ошондой го, тияктан бияктан ала калып. Ошентип ошо криптага кирип кеттим. Золотая коронаны алып кокустан криптага салып салсаңар. Анан бул күлкүнүч болгон, чын эле кайгылуу нерсе. Себептен именно криптовалютага дагы көп мекендештер билбей, түшүнбөй эле азыр толтурат. Telegram канал ачсаң, коин, бирдеке коин, тияк коин, бияк коин. Анан дагы бир жаман жер ошо криптовалютаны өздөрү алданган алгенс, башка жердештерин айтып, алар да чакырып, алардан процент алабыз деп, ага иленгендер да толтура. Аз толтура экен. Аз дагы бир нерсени айтып кетейин. Дагы реклама жүрөт. Мен 2-3 күн мурун кирип сурадым да. Отзыв жазат экенсиң, бирок акча берет экен. Мен ошо мошенниктерге чалып жүрөт экенсиң да. Аны мындай болду да, жок, жөн эле проверять этейин дедим да, кандай отзыв жазыш керек, эмне кылыш керек деди, бирок телега ошо кишинин толугун алып койдук деди. Бирок айтты да, бир отзывга 2000 рубль. Мен кызык болду, кандай эмне отзыв жазыш керек. Мен может мен да ошонто жана криптодан да отзывдарды угуп, ошону аркасынан наблюдать этип, ошо кыздын эметип атып, ошо алданып калдым да. Бирок отзывдарын окусам, отзывдар болсо, негизи отзывдардын 90% бул калп. Себеп деген ошо акча менен любая организация, жана букингке кирсеңер деле, островго кирип гостиница снимать этем десеңер эле башка шаарга, отзывын окуйсуңар биринчи ирет. Бирок ошо отзывдын бүт баары 90% акча төлөп жаздыргандар да. Ошол себептен отзывга да ишенип болбойт. Анан мекендештерге кандай сунуш айтып кетесиңер, чтобы ушундай учурларга түшпөсүн? Мендей болбогула деген, анткени биз кыргыздар билбейм, башкачабыз го, ишенчекпиз. Айкүл элибиз. Ооба. Ошо анан ишенбегиле, алданбагыла деп айтайрым. Ошо мен бияка өзүм үчүн да келген жокмун. Кыргыз үчүн, кыргыздар биз алданбасын. Эжелер көп да, мендей кыздар деле, жаш келиндер деле көп болсо керек. Кандай десем, акча бар, анан акчаны кээде туруп оборот кылайын дейсиң.
Анан мен деле ушу оборот кылып бирдемке кылып алайын деп атканда эми болбой калды да, баягы мошенниктерге эметип калдым, илинип калдым. Мейли биринчиден ушу Айнур айым сизге чоң рахмат, себептен ушу сиздин историяңыз менен көптөгөн мекендештерге сиз экөөбүз сооптуу иш кылып жардам берип алабыз. Ошо криптовалютага жана мошенниктерге эч качан банк өздөрү чалып акчаңарды жардам берем, алып берем деп сотрудниктер, банктын сотрудниктери чоң акча алат, айлык маянасы жакшы, анан эч качан ошол клиенттерди алдаганга аракет кылбайт. Себептен алардын айлык маянасы жакшы, жанагы кылып аткандар үмүт бар, булар мошенниктер. 3 жыл мурун 3 жыл мурун ошо Золотая коронадан бери өйдө болду деп чоң ызычы болгонбуз. Себептен буларды мекендештердин данныйларын башка бирөөнө сатып, ошо мошенниктер сатып алат деген бир ызычы болгон. Аны биз далилдеп аягына чыкканбыз. Ошон үчүн мекендештер негизи эле кулаңарга күмүш сырга мошенниктерге кабылбай, токот жери банк эч качан чалбайт. Эгерде бирөө ошондой кылса, срочно телефонду өчүрүп туруп, анан кийин банкка өзүңөр чалгыла. Же болбосо банк атайын только белгилүү номерлер менен чалат, ошо номерге чалып тактасаңыздар болот. Негизи мындай учурларды эми чагылдырып турганга аракет кылабыз, силер түшпөгөнгө аракет кыла. Дагы кандай бир сунуштар токот айтып кетирлериңиз мекендештерге? Айтып кетейинби? Ушундай рекламаларга ишенбеңиздер деген. Сиз айткандай эле мен да аябай ошого кошулам. Ошого туура эмес ошо рекламалар кетип атат. Баарыбыз эле баягы реклама, подработкаларга чыккандар көп, ошону эле карап эле отургандар көп да. Ошондуктан эле баягы эми мен деле түшүнөм, ал жеңил акча да. Эми баарыбыз эле пендебиз, баягы азгырылып кетет экенбиз да. Жеңил акча таба калайын, жактан бияктан ала калайын деп эле анан бирок болбойт экен, ишенбегиле дегеним. Анан ошо рекламаны дагы бир негизи ошо интернет мейкиндигинен сак болгула. Ар кандай терс рекламаларга чалдыгып калган. Анан кийин айта кетчү нерсе, жакында Сбербанк жанагы мурда Сбол деген приложение бар болчу, ошону обновлять этти. Аны жокко чыгарды. Азыр кайрадан ошол ар бир клиентине неме жөнөттү, ссылка келди, ошо ссылка менен жаңы приложение көчүрүлдү. Сбол официалдуу расмий түрдө App Store'дон, Google Play'де блокировка болду. Бирок ошо Сболдун эле окшош эле мошенниктер ошо Сбол деп киргизип, ошону акчасын, картасын киргизгенден кийин ошондон дагы бир чоң мошенничество болот. Бул эми кийинки биздин выпускада шашпай силерге ошо Сбол боюнча айтып беребиз. Сак саламат болуңуздар. Ушу Айнур айымдын историясына күбө болдуңар. Ушундай туура эмес иштерге кабылып калбаңыздар. Көрүшкөнчө мекендештер, сак саламат болуңуздар.